Kayıt. Салам достор, барыңыздарга Түркиядан ысык салам. Буга чейинки жүктөлгөн видеого көптөгөн жылуу пикирлериңиздерди жаздыңыздар. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Чындыгында абдан жагымдуу болду. Мен үчүн дагы ошондой эле ал видеодо сөз бергендей, бүгүн мен сиздерге Түркия стипендиялары программасы боюнча айтып бермекчимин. Буга чейин бул программа тууралуу Инстаграмдан, Фейсбуктан көптөгөн билдирүүлөр келип түшкөн. Түркия стипендиялары бул Түркияда акысыз билим алууга шарт түзүп берет. Бул программа менен мен өзүм дагы окуп жатам. Бул программага экинчи жолу тапшырганда өткөм. Биринчи жолу тапшырганда системаны туура эмес, ошондой эле толук толтурбай калгандыктан өтпөй калгам. Ал эми экинчи жолу тапшырганда Кудай буйруп өтүп, учурда Түркиянын Селчук университетинин радио телевидение жана киноискусство бөлүмүндө окуп жатам. Биринчи жылы. Бул Түркияда акысыз билим алуунун бирден бир жолу. Бул жакта сиз окууңуздун акчасын Түркия мамлекети төлөп берет, ошондой эле жатакана менен камсыздайт, эртең мененки жана кечки тамак менен дагы сизди камсыздайт. Мындан сырткары медстраховка менен дагы, башкача айтканда, сиз окуп жаткан убакытта бекер дарыланууга дагы шарт түзүп беришет. Бунун бардыгын Түркия мамлекети каржылайт. Болгону сиз бул программага өтүш үчүн жакшылап даярданып, өздөрү суроо берген суроолорго жооп берип, ошондой эле системаны жакшылап толтурушуңуздар керек. Бул программага кимдер каттала алат? Түрк жарандарынан башка бардык өлкөнүн өкүлдөрү каттала алат. Башкача айтканда, сиздердин болгону жаш курагыңыздар эсепке алынат. Бакалавр үчүн 21 жаштан ашпоого тийиш, магистратурада окуш үчүн 30 жаштан ашпаш керек, ал эми докторантура үчүн 35 жаштан өйдө болбошу шарт. Ошондой эле бул программа атайын изилдөө стипендиясы дагы бар бул программанын. Ал үчүн 45 жаштан ашпагандар бул программага тапшыра алат. Түркия стипендиялары программасы мындан сырткары окуу учурунда акысыз курс, семинар жана ошондой эле стажировкалар менен дагы камсыздап бере алат. Башкача айтканда, сиздерге атайын катталгыла деген Gmail адресиңизге кат келет. Ал жактан ачып, бул жакка катталсаңыз болот. Бул курстар менен сиз билим алып жаткан тармагыңыздан сырткары башка дагы жактан өзүңүздү өстүргөнгө шарт түзүлөт. Бул программа аркылуу Түркиянын мамлекеттик окуу жайларына тапшыра аласыз. Бул эскерте кетчү нерсе. Ошондой эле 2020 жылдан баштап, тагыраагы ушул жаңы жылдан баштап жакшы жаңылык болду. Башкача айтканда, бул программа аркылуу билим алып жаткан жаштардын стипендиясы жогорулады. Учурда бакалаврда окуп жаткандар ай сайын 800 лира менен стипендия төлөп беришет. Ай сайын магистратурада окуп жаткандарга 1100, ал эми докторантурада окуп жаткандарга болсо 1600. Ошондой эле эгер жатаканада жашабайм деп баш тартсаңыз дагы болот. Анда жатакананын акчасын бул программа төлөп берет. Мурда 400 болсо, азыр 550 лирага ал жактан дагы суммасын жогорулатты. Башкача айтканда, эгер сиз үйдө жашайм же батирде жашайм десеңиз, сизге 550 лира төлөп беришет. Түркия стипендияларына кантип катталам деп дагы кызыгып турсаңыз, бул программага катталуу 10 январдан башталат. Бул жылы 20 февралга чейин уланат. Ал үчүн сиз Түркия бурслары chekit.gov.tr сайтына кирип, ал жактан толук маалымат алсаңыз болот. Ошондой эле ошол сайт аркылуу каттала аласыз. Болгону сизге эскерте кетчү нерсе, бул программанын расмий сайтына гана кирип, ошол расмий сайтынан гана катталганга аракет кылыңыз. Ал программага сиз өзүңүз тууралуу маалыматтарды жана документтерди жүктөй аласыз. Түркия стипендиялары негизинен кантип тандалып алынат? Так бир кандай жол менен тандалып алынарын биз билбейбиз. Ошондуктан сиз кандай болсо ошондой чындык маалыматтарды толтургандан качпаңыз. Бул программага сиз 2 тур менен өтөсүз. Биринчи турда ошол системаны толтурасыз, экинчи турда болсо маектешүүгө келесиз. Маектешүү кайсы өлкө болбосун, ошол өлкөнүн борбор шаарларында жүргүзүлөт. Ал жакта маектешүүдө ар кандай суроолор берилет. Бул жөнүндө дагы биз кийинки видеолордон, эгерде сизге кызык болсо, айтып бергенге аракет кылабыз. Ал эми экинчи турдан өткөн студенттер Түркияга келип билим алуусун башташат.
учурда кызыгып жатсаңыз керек, бул жылы Кыргызстанда кандай болду эле деп. Мен сиздерге анда Кыргызстандагы статистикалык маалыматтар менен дагы тааныштырганга аракет кылайын. Бул жылы болсо Кыргызстандан жалпы 68 студент бул программага кабыл алынды. Бул расмий маалымат, ал эми расмий эмес маалыматтарга таяна турган болсок, 5000ге жакын студент каттоодон өтүп, анын 120дан ашыгы экинчи турга өтүп, маектешүүгө келип, андан кийин 68 студент өтү деген маалымат бар. Бирок 68 студенттин өткөндүгү бул такталган расмий маалымат. Алардын канчасы кайсы багытта окуп жатат деп кызыгып турсаңыз, алардын 7си докторантура, 27си магистратурада, ал эми 34 студент бакалаврда билим алууга өтүшкөн. Ал эми алардын канчосу кайсы шаарда окуп жатат деп кызыгып турсаңыз, мен сиздерге ал боюнча дагы маалымат бере кетейин. Коняда 12 студент билим алып жатат, Кайсериге 12 студент өткөн, Анкарага 8, Сакарияга 7, Стамбулга 5, Бурсага 5, Эскишехирге 3, Измирге 3, Кожоэлиге 3, Самсунга 3, Деңизлиге 2, ал эми Алания, Эрзурум, Кырыккале, Невшехир, Трабзон шаарларына 1 студенттен өтүшкөн. Бул программа негизинен 2012 жылдан бери өз ишин баштап келет. 2012 жылдан бери дүйнө жүзү боюнча ушул программа аркылуу дүйнө жүзүнө студенттер келип билимдерин жогорулатып кеткенге аракет кылышат. Эгерде сиз дагы ушул программага тапшырууну кааласаңыз, анда абдан аз калды убакыт. 10-январдан башталат каттоо. Бул жерде болгону өзүңүздүн күчүңүз менен, өзүңүздүн аракетиңиз менен гана. Ошондой эле бул жакта системада өздөрү сурашат документтерди, ошондой эле сиздин жетишкендиктериңиздерди, коомдук активдүүлүгүңүздү карап баа беришет. Ошол нерсени сиз системага жүктөшүңүз керек. Бул жерде эч кандай коррупция, тааныш билиш жок, бардыгы ачык, таза, так өтөт. Жогоруда айтылган маалымат эгер сизге кызык болсо, анда бул программага тапшырыңыз, же болбосо балким сиз эгерде жаш кураңыз өтүп кеткен болсо, анда жакындарыңыздарга бул программаны сунуштасаңыздар болот. Болгону ошол жаш курактан ашпашы керек. Кийинки видеолордон, эгерде сизге бул программа кызык болсо, кийинки видеолордон документтерди кантип толтуруш керек, кайсы документтер керектиги боюнча кенен маалымат берүүгө аракет кылабыз. Эгерде бул видео жаккан болсо, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, ошондой эле бөлүшүп койгонду дагы унутпаңыз. Жана албетте сиздер бул каналдан кандай видеолорду көргүңүз келет, сиздерден пикириңиздерди, сунушуңуздарды ар дайым күтөбүз. Бул видеонун алдына комментарий калтырсаңыздар болот. Барыңыздарга чоң рахмат, көрүшкөнчө. Салам достор, барыңыздарга Түркиядан ысык салам. Түркия бурсларына быйыл Şimdi devam ediyor değil mi? Kırgızistan'dan gelip kayra кетүү uçak biletin bir жолу алып берет. Siz eğer Türk tilin bilbeseniz olmadı.